Эфирдегі сапарызды алыға олайыздағы екінші атыздан алқанда мықтылардан мықтысы, маданияттардың мықтысы, жана ошондой эле үч кулду комуз четкен, кадырлап сүйөлүсүн, кыргызым аламга теңдеп, жана ошондой эле комуздан кийин эле биздин урматтуу Рыспай атабыздын багытын кармаган агаларыбыз келип калган учуру биздин экинчи саатыбыздын студиянын мыкты коноктору Мирбек Давлеталиев агабыз, жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Гүлмира Эргешова, жана ошондой эле Айнура Кабатаева эжекелерибиз келип калган экен. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жакшы келип алдыңыздарбы? Шашкырап, жайнап. Эми элибиз менен учурашыбыз дагы, анан кебизди баштайлык. Гүлмира эже, сизден баштайлык. Эми элибизге кутман таң. Бүгүнкү күнүбүз жакшы болсун. Тынчтык, тынчтыкта жакшы ийгиликтер коштосун. Ачык маанай, шаттыкта жакшы тозолуу бүгүнкү күндү максаттарга жеткирген жакшы күн болсун. Жалпы кыргыз элинде кутман таң болсун деп тилек кылмакчымын. Эми кыздын 40 чачы уулу дейт, сизден эле баштайлык. Маданияттын мыкты кызматкери болуп, жакшы чыгармалар менен, жакшы жаңылыктар менен келиптирбиз. Анан сизди байкагандай эле биздин өзүңүз айткандай эфирибиздин студиясынын багытын кармап, сиз дагы атайын ушул студиябызга төп келишейик деп сонун костюмуңузду кийип келиптирсиз, Анан костюмуңузду байкасам төш белги турат. Ошол төш белги жөнүндө айта кетсек, жакында эле алынган төш белгиби же көп жылдар болду? Эмне төш белги? Эми албетте бул деген эмгексиз келбейт. Бул дагы ошо кыргыз маданиятына жакшы бир маданият чыгармачылыкта кишилерге өбөлгө берген жакшы сыйлыктардын бири деп ойлойм. Мен биз 88-жылы маданият техникумун бүткөнмүн. Ошол жылдан баштап мен чыгармачылык менен алектенип иштеп келе жатам. Анан көптөгөн чыгармачылыкта ысыгына, суугуна тоңуп иштеп, мен бул маданияттын мыкты кызматкери деген төш белгини 2010-жылы алдым. Жалал-Абад областтык губернатордун колунан алдым. Ошол менен чыгармачылыгымды баалашып, ушул сыйлыкты ыйгарышты. Демек бул көп жылдан бери маңдай тер агып, канча күндөрдү уктабай жолдо дагы жүрүп нечендеген эмгектин артынан келген бул чоң сыйлык экен, албетте. Дагы кандай сыйлыктар болсо дагы бирок эң башкы сыйлык бул элдин назары, элдин сыйы, элдин сиздин чыгармачылыкты сыйлаган деген жакшы ойлорубуз бар. Эми келиң сизден эле баштап бир чыгармадан күтөлүк. Бүгүн негизи биринчи саатыбызда тамаша тур болду, куттуктоолор болду. Анан экинчи саатыбызда мыкты ырчылар келгенде таң атпай туруп, жалпы көрөрмандарыбыздын кулагына музыкалык массаж болсун. Сизден бир чыгарма сураналык. Рахмат. Мен анда Жаңгырлуу түн деген Мырза Садыктын сөзүнө жазылган чыгарманы окуп берейин. Аккордеондун коштоосунда. Мирбек инемдин коштоосунда окуп берейин. Жагымдуу чыгарма биздин көрөрмандарыбыздын урматына кабыл алып коюңуздар. Kaçan kırdı, altını çarda çılgan aksiyonlar, aldığında da bırakan kol çatırdı, altını çarda çılgan
чылган ак сүйүлөр алдында да быраган кол чатырды тамчыга суктан чубуз бизар качан турбады сезимдер тунуп койдум көкөктөр сен кайрадан чакырбасаң жамгырлуу жакшы жазым унутпогон көкөктөр сен кайрадан чакырбасаң жамгырлуу жакшы жазым унутпогон Ajamgır bayağı bunu koydum Öteken gönderdi seni yüngülüm Sen dağı bayağı bunu koydum Sezimde kalçıdaysın suyumenen Sen dağı Sezimde kalçıdaysın suyumenen Kökөктөр sen kayradan çakırbasaң Жамгырлуу жакшы жазым унутпогон Көкөктөр sen kayradan çakırbasaң Жамгырлуу жакшы жазым унутпогон Жамгырлуу жакшы жазым унутпогон Баракелде, колчаалар болсун, жакшы чыгармалар биздин күйөрмандарыбызга. Эми урматтуу Айнура Кабатаева эжебизге кезек келди. Кандайсыз? Кутман таңыңыздар менен. Жакшы. Анда эмесе мен шаңдырлардан ырдап берейин. Жеңишбек Шамшиев агайыбызга таандык угушчу бир сөз деген ырдакка берейин. Бале, колчаалар болсун, шаңды баштадык, жакшы баштадык.
Ассаламу алейкум, Пирамида телеканалы Айнур Акабатаева. Ишіңіздерге игілік, күнің керемет, ардайым ырдап денсаулықта жүрішіңізді тілек қылам. Сезім жанарын ырдап қойса жақшы болмақ деп бұл жақта SMS білдірулер келіптір. 6409 номеремен бүткен. Анан шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатады сізде? Дегеле ушул комуз менен ырдаган жагабы же эстрадада ырдаган жагабы? Мен негизи эле комуз менен фольклор жаатын ырдап жүрөм. Кесибим тигүүчүлүк, бирок чыгармачылыкты да кошо алып жүрөм. Биргеликте алып жүрөм. Тигүүчүлүк болгондо кандай багытта, кандай костюмдарды тигесиздерби же кандай багытта тигүүчүлүк кызмат? Ар кандай заказдарга жараша аялдардын кийимдерин тигип атабыз азыркы кезде. Демек сиз дизайнер экенсиз, Жок, дизайнер эмес, тигүүчүмүн мен. Жөн эле тигүүчү. Жөн эле тигүүчү. Анан алдыда максаттар барбы ушундай? Өзүңүздөр кийип тургандай, урматтуу Гүлнер эжекем кийип тургандай костюмдарды тигип, эстрада жылдыздарына жакшы мындай өзүнүн образын жаратканга. Албетте бар. Максаттар бар албетте. Эмне жол болуп жатат? Иштеп жатасызбы? Буюрса. Буюрса иштеп атабыз. Эми биз болсо урматтуу Мирбек Давлеталиев агабызга убакыт келди. Эми сиз мынакей элибиздин комуздан кийин эле аккордеон немистердики болсо дагы кыргыздын улуттук эле аспабы болуп калды. Аккордеонду көргөндө аккордеон негизи ушул кыргыздарга жаралды деп ойлойм да. Анысы кандай немистерди, орустарды карасаң аккордеонду көп деле ойнойт. Эң башкысы ушу кыргыз элине абдан жайылган экен. Анан ушул аккордеонду канча жаштан бери көтөрүп жүрөсүз? Анан бул маданиятта канча жылдан бери эмгектенесиз? Аккордеонду көтөрүп жүргөнүмө 20 жылдай болуп калды. Мен өзүм бала кезимде бир кичинекей аккордеонум бар эле. Ошол аркылуу үйрөнгөм. Бирок болгондордо угуу сезим күчтүү болгондуктан ушундан го дейм. Анан комузду да кийинчерээк үйрөндүм. Мен баягы айылда жүрүм, айылда чоңойгон баламын, бирок музыка ашык жөндөм күчтүү болгон экен. Кийинчерээк окууну бүткөндө, мектепти бүткөндө келип, Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университеттин музыка факультетине тапшырып калдым. Анан ошол жерден негизи специнструмент деп коет бизде, баян болчумун. Баянист болчумун да, бирок баян деле өздөштүрүп жүрө бербейин деп ушу комуз менен аккордеонго да ара чалда баягы үйрөнө калып, өзүмөн чогуу окуган курсташ улуу кичүүлөр бар, ошолордон көрүп үйрөнүп кызыгуум күчтүү болду да. Анан көпчүлүгү биздин белгилүү Ырысбай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев агаларыбыздын көпчүлүгү аккордеон менен чыгышканда сахнага, Тугелбай Казаков агаларыбыз. Анан ошол сахнадан көрүп туруп, телевизордон көрүп калып кызыгуум күчтүү болчу. Аккордеон өзү негизи кооз көрүнгөн инструмент, аябай кооз көрүнгөн инструмент. Анан регистрлери да бар, ушу менен үндөрдө кубулдутуп абдан жакшы чыккан да. Негизи эле сиз туура айттыңыз, сөзү немистер, кыргыздар үчүн чыгарып койгондой инструмент ушул. Ошол. Анан ушул мага кызык болот ар дайым эле баян менен аккордеондун эмне айырмасы бар? Мындай карасак үндөрү чогуу эле окшош эле чыккандай, бирок эмне үчүн айырмаланат? Баян жана аккордеон. Баян бул клавиатурасында эле, клавиатурасында сол жак клавиатурасынын бастары окшош эле болгондо, оң жак клавиатурасы мына жакшылап байкасаңыз деген пианиного окшош болуп турат. Бул аккордеон. Баян болсо, ал орустар чыгарган инструмент, ал топчудай болуп турат, 3 катар болот, анан кийин 5 катарда кылып чыгарышты. Диапазон эмесине жараша да, баягы клавиатуранын жайгашуусуна жараша эле. Ошондон эле айырмаланат. Анан өзүңүзгө баян жакыныракпы же аккордеон жакыныраак? Негизин айтсам, мен баягы бөлө албайм. Мен комуздагы аккордеонда баянда баардыгы жүрөгүм абдан жакын, үчөөнү тең ойной берем. Бул балам жакшы, бул балам жаман деп айта албайсыз. Тарынып калат деп тарынып албайм, бөлө албайм инструменттерди. Эми сизден бир музыкалык ырдесте сураналык, жалпы биздин көрөрмандарыбызга жакшы чарма болсун, сураналык. Анда мен ушу Арзбек Бедияровдун Кутмандуу жерим деген ырын аткарып берейин.
көңілді чайқап, мөлдір су бойлап, мөлдір көні теріп, жүрчелік ойнап, кенде қаны тамған, құтманы бұл жерім, құсадар болым, күн сайын ойлап, құсадар болым, күн сайын ойлап. Долыны шиен, қараға жайнап, тоқайлы бұлбұл, тілбезіп сайрап, жашуның шаңды мұзасын чалып, күркімің сенен тұрған сыйтарбап, күркімің сенен тұрған сыйтарбап. Ақ чөлімі қойынып, атыр жұтаңды, арманысыз күдідір, өзіңді қалыды. Алыста жүрсім, дем бері дайын, өзіңден алған өмірдің шамы, өзіңден алған өмірдің шамы, кенде қаны тамған, құтманы ду жерім, құсадар болым, күн сайын ойлап, құсадар болым, күн сайын ойлап, құсадар болым, күн сайын ойлап. Баракелді, қолшаулар болсын, жақсы шығарма болсын, жақсы шығарма болды. Біздің елімізде, жерімізде сағынып жүрген алыста жүрген біздің мекендештерімізге арналат болар. Албетте, бізді көріп жатқан учур болуш керек. Анткени Пирамида телеканалына 30 жыл болды. Андыктан ошол 30 жыл аралыгынын ичинде акыркы жылдары Пирамида телеканалы СНГ мамлекеттерине дагы көрсөтүлүп жаткан учуру. Андыктан Пирамида телеканалы эл аралык деңгээлге чыгып турган учуру. Андыктан ошол СНГдагы биздин мекендештерибиз болсо, убакыттан пайдаланып, ошол мекендештерибизге дагы ысык салам жана ошондой эле агабыз ырдаган ыр сиздерге багытталсын деген жакшы тилектерибиз бар. Азыр болсо Айнура Кабатаева эжекебиздин клипи даяр болуп турган ошол. Андыктан ошол клипке Гүлмира Эргешевна, кечирип коюңуздар. Гүлмира Эргешевна эжекебиздин клипине назар салалык. Кабыл алыңыздар. Маданияттын мыктысы, элибиздин алдыңкы таланттуу ырчылардын айымдары катарын толуктап келатат. Андыктан кабыл алып коюңуздар. Улайыбыздагы жакшы маалыматтар болду. Биз болсо бул жакта СМС билдирүүлөрдөн сураныштар келген. Жакшы ыр чыгармасын аткарып берип коюңуздарчы деп. Биз болсо урматтуу Айнура Кабатаева эжекебизге мүмкүнчүлүк берели. Жакшы чыгарма болсун, жандуу музыка болсун, кабыл алып коюңуздар. Майра Керим кызы сезим жанары аттуу ырдап берейин. Кандай жүрсүздөр сурап дарегим, кадала түштү оттой карегим. Бел капыр жүрсөң берип кеттиңби, багып алгын деп сүйүп далегим.
Еп! Чалчалар болсын. Комузду мыкты чететкенсиз. Өмүр бою комуз четип жүрөсүзбү же жакында эле үйрөндүңүзбү? Мен негизде комузду мектепте окуп жүргөндө үйрөнгөм, 7-классында ошол бойдон чертип жүрөм. Эмне үчүн комуз жагып калды эле? Комуз багытын тандадыңыз? Мен өзүмдүн каалоом болгон, комуз чертип турдум. Эч ким кыйнаган эмес. Негизи кичинекей чакта ата-энелер жетелеп атып туруп эле кружокко тапшырып коёт. Андай болгон эмес, э? Эми мектепте негизи 10 жашыман баштап сахнага чыгып жүрдүм, мектептик кружоктордо. Андан кийин 7-класска келгенде комузга болгон кызыгуум койгон. Мектепте музыкадан сабак берген агайдан үйрөнүп, ошол менен чертип келе жатам. Дайыма музыкадан 5 алчыңыз. Албетте. Баракелдин. Эми маданияттын мыкты кызматкери Гүлмира Эргешова эжекебизге убакыт келди. Мыкты клип болуптур. Эми дагы алдыда өзүңүздө репертуарыңызда канча ыр бар, анан дагы клиптер барбы? Негизи ар бир артистке жөн эле ырдап жүрө бербестен заманга ылайык клип тартыш керек экен, интернетке жүктөш керек экен, социалдык тармактарды ачыш керек экен. Деги социалдык тармактарды колдоносузбу? Анан ошол жактарга клиптериңиз барбы? Кантип көрсөк болот? Рахмат. Мен ошо YouTube'га телевидение аркылуу кирген. Ошол бойдон эле анан ынтымак телеканал аркылуу кирген. 2012-жылдан баштап. Ал жерде бүт репертуарлар бар. Өзү менин репертуарымда тиги 73 бар экен. Неме баягы клип тартыр элек, мындай үндөрү бүткөн ырлар. Баягы минус плюстары аралаш. Негизгисин баягы клип кылып тарттырганым бир 10 чакты эле клип бар. 10 чакты эле. Ооба, 10 чакты эле клип бар. Анан ошол ырлар менен эле тигинеметтен, бирок оюм бар, жаңы ырлар менен иштесем деген жолдошум да музыкант. Анын чыгармалары бар. Ошондон бир жакшы айыл кештери деген чыгармасын ушул максат коюп атабыз. Буюрса быйыл ушу өткөн жылы голосун, аранжировкасын бүтүрдүк. Эми быйылкы жылы ушу жакшы клип тарттырсак деген максатыбыз бар ошо чыгармачылыкта. Ушул Жакшы. Эми 10 клипке эмес, бир клипке жетпей жүргөн, өмүр бою чыгармачылык менен жүргөн адамдар бар. Ансыканда 10 клип деген жакшы эле жетишкендик. Жөн жерден маданияттын мыктысы болгон жоксуз да, э? Ансыкандай жакшы чыгармачылыктар болсун. Анан комуз менен, аккордеон менен, кылгыяк кандай инструменттерди ойнойсуз? Аспаптарды. Мен ошо 85-жылы 10-классты аяктадым. Орто мектепте аяктагандан кийин ошол мен өзүм медик болсомбу деп жүрчүмүн, эжелерим медик эле. Анан ошо мектептеги баягы организатор агайыбыз ошо Аяш аталарым эле атама келип ошо, бирок мен баягы чыгармачылыкта баягы мектепте уюшулган концерттерде, айылда уюшулган концертте, райондогу конкурстарга катышып жүрдүм. Анан ушул кызыңды ырчы кылышың керек, ушул кызың баягы чыгармачылыгын өстүрүшүң керек. Себеби мурунку эжелерим да ырдачу, аларга атам мындай кандайдыр бир көңүл бөлгөн эмес, жол берчү эмес экен. Анан кийин мейли анда кызыма мен тетип уруксат берем. Мейли деп анан кийин ошол агайымдын көрсөтмөсү менен, ошол атамдын колдоосу менен Жалал Абад шаардык маданият техникумун окудум. Анан ушул сурооңду кайталап койсоң, ошону окуп клиптер жөнүндө кетти. Анан социалдык тармактар жөнүндө сурадым. Кийинкиси анан инструменттерди мен комуз инструментин, анан кийин русский народный оркестр бар. Мен балалайка секунда дегенде отурчумун. Анан аккордеон спец инструмент деп коет. Мен аккордеон классын бүткөм. Анан мен ал жылды окуу жылын аяктагандан кийин турмушка чыктым. Биздин учурда алып качып кетчү. Азыр деген колун сурап, той бермейин, бербейбиз дейт.
Анан кийин таш түшкөн жеринде оор деп мен алыскы ошол Мурун Нарын областына карачы. Азыр Жалал Абад областына карайт. Тоосор районуна келин менен анан Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Акман айылынын кызымын. Анан турмушка чыккандан кийин анан кайнене кайнатанын көзүнчө аккордеонду жакшы тиги үйрөнүп калдым эле. Каалаган ырымды ойноп, анан кайненем тип кирип эле капырай деп тияка бирдеме унутуп калганда кирип кайрам тип тыңшап чыгып кетчү да. Анан кийин комуз четип калсам, анан чыккандан кийин кайнатам капырай деп ал кезде ошентип калчу да. Ошентип эле анан тиги наристели болдук. Анан удасы менен 2 кызды болдук. Аларды караш керек, үй катын караш керек, тамак жасаш керек. Эми аял кишилердин билинбеген менен түйшүгү көп үйдүн. Анан ошолорду балам карайын, анан тигини жазайын, муну жазайын деп атып эле инструментти чындыгында колума албай унуттум. Бирок үйдөн азыраак чечип коем, эми албетте эми сахнага деген инструменттер менен азырынча чыга албай атам. Ошол менен эстрада жаатына тиги көбүрөөк тиги неметтим. Багытына көбүрөөк кириштим. Ошол. Бир чыгарма аттап бересизби? Мейли. Мен Распай Абдыкадыр издейм сени Абдырайымны. Издейм сени жалпы көрөрмандарыбызга arasına geldirdin en bir koz sarınan cerlerdin sen alamga özetige jaralsan men alamga daim seni izler için gelgenim. Aklı köprü kızıl beken joluğun kışka kalgan yalbıraktı gönlümde acarına bir özünde arzudadım sağlığım. En bir koz zarınan cerlerdin sen alamga izzetüge jaralsan men alamga men alamga daim seni izler için gelgenim sen alamga izzetüge jaralsan
Dayım seni izler için gelgenim. Çağlar bolsun. Sözü Жолон Мамытов агабызга таандык. Кырыспай Абдыкадыров атабыздын жакшы чыгармасы урматтуу Гүлмира Эргешовна эжекесинин аткаруусунда жана ошондой эле мыкты маэстро Мирбек Давлеталиев агабыз болду. Эми убакыт абдан кыскарып бараткан учуру, сапарга барып аткан учуру, эми Мирбек агабызды бир ырдатып тургандан эфирибизди жыйынтыктайлык, Кеттигиңиз мыкты экен, стилиңиз. Ансындай сизден бир чыгарма күтөлүк. Анда мен сөзсү Бостонкуловдун кусалыктан бир жакшы чыгармасы бар, ошону аткарып берейин. Күндөрү кумалашкан көпүнүк, жетен эске бүрүнү толгон гүлдөрдүн, өтү бары эле бордуну кусалык, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, жалгыз калдың сен өзүң. Жаштык өзгөчүнө ишенген, теке бирлик издеп жалаң чындыкты, турмуш билип кезектеги жашоону, эртип кеттими кара тору бир кызды, сүйүп кеттими кара тору бир кызды, кара тору бир кызды. Алыс гүлгө толгону жап-жашыл, көпөлөктөр учпай калды кышында, чачка бурул топтогон буз биз азыр, макул болуп тагдыр деген ушуга, макул болуп тагдыр деген ушуга, тагдыр деген ушуга. Чачка бурулу топтогон буз биз азыр, макул болуп тагдыр деген ушуга, макул болуп тагдыр деген ушуга, тагдыр деген ушуга, тагдыр деген ушуга. Баракелде, колчоолор болсун, мыкты чыгарма болду. Эми көз ачып жумганча 1 сааттык эфирибиз бат эле жыйынтыкталып, сапары карып калды. Эми эркин микрофон болсун, кыска нуска бардыгыбыз тең саламдардан жолдоп, жакшы тилектерден айта кетсек, ошону менен жыйынтыктайлык. Кайрадан эле маданияттын мыкты кызматкери Гүлмира Эргешова эжекебизге берелик. Чоң рахмат. Биз ошо бизди эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушул пирамида телевидениесинин ушул иштеп жатканына 30 жыл экен. Өмүр өзүң болсун. Көптөгөн ийгиликтер коштосун. Бүт дүйнө жүзү көргөн, сүйүп көргөн каналдарына айлансын. Ушу каналда иштеген бүт жааматка ийгилик, ден соолук, оорубасын, иштеринде ийгилик коштоп жүрсүн демекчимин. Жалпы эле кыргыз элиме тынччылык, аманчылык, ошо бөдө кырсыктан алыс кылып, ошо жугуштуу оорудан сактап, ошо элибизге бакбат жашоону кааламакчымын. Рахмат. Кеңес Айнур эже.
Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтсүн, эс алуу күнүңүздөр. Кыргыз элине токчулук, молчулук каалайм. Анан сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар, бар болуңуздар демекчимин. Келип турыңуздар. Мен жыйынтыктоо сөзүн өзүм жазган ырым бар эле, ошону окуп берип коеюн. Берекелүү алтын күз кайрылып келди кайрада, мөмө жемиш бүт башып жытаңкып турат айлана, шагын ийип алмалар, терип ал мени деген сейит, көз жоосун кымбаттуу, көз талаадагы эгиндер көз жоосун алып кеберсейт. Кымбаттуу менен досторуң, береке коштоор күз болсун, ийгилик каалайм баарыңа, саламыңыз түс болсун. Баракелде. Мыкты болду, балчаңалар болсун. Анан күү бар дедиңиздер эле. Ошол күнү чектейбизби? Ошол күү менен жыйынтыктасак, сонун жарашканы турат. Позитивдик нота менен, жакшы ыр менен, жакшы ыргактар менен ар дайым биздин көрмандарыбыз жандуу музыкага суусап турган учуру. Анықтан ырчылар келгенде, биздин мыкты аспапта ойногон меймандарыбыз келгенде, албетте кантип четтирбей калабыз. Анықтан биздин урматтуу, кадырлуу конокторубуздун урматынан сиздерге, жалпы көрмандарыбызга бир күү болсун. Ал күнү сиздерге тартуулап, сиздерге аткарып берсин. Албетте сиздердин урматыңыздарга эмесе күү менен жыйынтыктайлык. Карамалды Орозовдун ибарат деген көсүн чек берейин. Вале,
Кол чабуулар болсун. Кутмантаң пирамида телеканал жамаатына жана өнөрпоздор бар болгула. 3 аткаруучу тең эң мыктысыңар, азаматсыңар бар болгула деп сайкалдан деп жазып жөнөткөн экен. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Пирамида телеканалынын эшиги ушундай сиздерге окшогон өнөрпоздорго, таланттууларга эшиктерибиз ар дайым ачык. Эшикти ачар менен эле ушундай төргө өткөзөбүз. Жакшы жаңылыктар менен келип туруңуздар. Ар дайым эшиги ачык, бар болгула, аман болгула. Биз болсо эфирибизди жыйынтыктабайбыз. Дагы бир саатыбыздын алкагында кесиптешүүбүз улантат. Жакшы маектер, мыкты ырлар жана ошондой эле сиздерге жакшы маанай тартуулап, мыкты ырлар, мыкты саламдар, мыкты инсандар биздин катарыбызга кошулмакчы. Ар ишемби жана жекшемби күндөрү саат 8ден баштап 11ге чейин таңкы тамаша программасын көрүңүздөр. Мыкты маектер, мыкты тамашалар жана ошондой эле сиздердин жакшылыгыңыздарды тең ортоктош болуп бөлүшкөн пирамида телеканалы болду. Эфирдик сапарыбызды уланталыктагы Залтарлар баскан жол программасы улантат. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар жана ошондой эле биздин сүйүктүү режиссерубуз Жайна Темиркул кызы эжекебизди туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым жакшылыкта болуңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Аман болуңуздар. Студияда Нурлан Урматбеков болду жана режиссерубуз Жайна Темиркул кызы.